Ошол катындар издеп келип туалетте могул жактарды полный толтуруп түшүп коюп атат. Анан эртеси келип мен тазалап атам онучу эртеси келип. Bu yerде свет жокпу? Түнү караңгы болобу? Түнүң караңгы болуп да. Свет жок экен да? Kechki mal soat 7'den keyin javat qulplab ketadi. Ertemenen soat 8'da kelib ochadi. Oga chayin meni yerda yurgan el qayerga borishini bilmaydi-da. Qayerga boradi? Ko'chaga chiqadi, daraxt ostida o'tiradi. Erkak kishida endi eptab ayollar qayerga boradi? O soydi moyuna tushib, ondan sonra bundan sonra bu tualetni izdeb borguncha o'sha ketdi ishtanga ketadi. Ушул эле ажаткана бар мына. Абалын көрүп атасыздар. Бул дагы 6-дан кийин жабылып калат. Сыртта келген адамдар каяка барышын 6-дан кийин билбейт. Ички абал өтө начар десек болот азыр. Каласаңыздар көрсөтөм, жүрүңүздөр. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Ош шаарындагы областной больницага келип калдык. Бул жерде врачтарды жамандоо максатында эмес, жөн гана бир сунуш катары десек болот, же болбосо арыз катары десек болот. Бул жер негизи 24 саат иштеген больница. Бул жерден көптөгөн райондордон, керек болсо областтардан дагы келишет. Түнү келет, күнү келет дегендей. Бул жерде СССР маалында курулган ажаткана бар. Негизи 24 саат иштебейт экен. Бул 6-7'den кийин ал ажаткана жабылып калат экен. Ушул жака больницага келген жарандар 6-7'den кийин ажаткана өтө бир көйгөй дегенден ушул нерсени чагылдыруу максатында келдик. Негизи эмне үчүн 6-7'den кийин жабылат, аны дагы биз толук маалымат алган аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, эгерде ушул видеону максималдуу түрдө таратыңыздар, саламаттык сактоо министрлигине жетсин, ошондой эле шаар мэрине жетсин. Заманбап негизи ажаткана 24 саат иштеген бул больницага керек. Себеп дегенде сыртта 6-7'den кийин күтүп өздөрүнүн жакындары бир операцияга кирип кетет, же бир оор абалда келет, ошондо 4-5 саат күткөндөр дагы сыртта аябай көп болот. Ошолор туалетке каяка барабыз дейт да. Бул жерде айтып жатат, эркектер ушул жерде мечит бар, мечитке барышы мүмкүн, бирок аялдар каяка барат деп атат да. Кээде ушул дарактардын түбүндө дагы зара кылган учурлар дагы болот дейт. Ошондуктан да светти кечке маал ушул жакта иштейт экен, туалет негизи бар экен. 6-7'den кийин ал жакта свет дагы жок экен, 6-7'den кийин иштебейт дагы экен да. Ошондуктан бу жерде 24 саат светтери бар бир заманбап ажаткана салып берүүнү биз мындай сунуш катары айтат элек. Ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Коом тазалыктан башталат дейт негизи. Бул агаларыбыз мына больницада көптөн бери жатып турат экен, ар жылы жатып турат экен да. Муну ушу билгендиктен, ар жылы ошол оңолбогондуктан биздин каналга кайрылды. Өзүнүн аксакалдын оюн угайлы, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына ошо туалет боюнча арыз муңун айтып калдыңыз да, ошо бийлик ушу жетекчилигине бийликке жеткирели деп. Кандай бир көйгөй болуп атат? Мындай да, палаталарда, отделенияларда шарайт бар. У жерде туалетке жалоб жок. Элдер келип, жатып, лечениясын алып кетип атат. Докторлорго да жалоб жок. Но мына тышкарыда келип операцияга жатып аткан кеселдерди аркасынан келген эл, атасы, энеси, үкөсү мына тышкарыда мына жерлерде жатып атат. Мына видеого алсаңар көрүнөт ана. Буларга кыйынчылык, биринчиден көчөдө жатып атат, гостиница жок. Жакын ортодо ham гостиница жок. Бул эми алыстан келгендер, Баткенден, Жалалаттан, Электен, Жалалаттан, узактардан келип атат. Улар 600 километр, 500 километрден келип атат. Булар жатайын десе жер жок. Навестин астында полный көрпө төшөктөр. Ошол жерде түнөшат. Аялдар, карылар, чалдар бар. Жаш балдары менен кичине колдон көтөрүп жүргөн мана келиндер жүрөт. Эми булар майла жатканга жатышсын, эптеп түнөсүн. Тамагын да жешет. Но кечке маал эрте менен туалетке барайынса туалет жок да. Отделениянын ичиге кирип болбойт. Особый зона. Жок, бу жерде өз туалет бар экен, платный экен, а? Жок, бар. У туалетке азыр меселер жетелеп барам, көрөсүңөр. Өргө кирип отурса болобу жокпу, өзүңөр решение чыгарып. Бирок ушу 6-7'den жабып коет. Кечке маал саат 7'den кийин жабат кулптап кетет. Эрте менен саат 8'de келип очот. Ого чейин мына жерде жүргөн эл кайерге барышын билбейт да. Кайерге барат? Көчөгө чыгабы, даракт астына отурабы? Эркек кишиде энди эптеп аялдар каяка барат? О, соydi moyuna түшүп чыкканы чукур. Жашы улуу адамдар бар, өтө тумалап түшүп кетиши мүмкүн. Бу жерден кайра чыга албайт. Түшө турган жолду өзү жок. Мына азыр мына жүргүлө мен менен мындай трио адамбыз да. Элдин эмеси. Мына курсагың ооруп калды, ичиң келиш керек. Кыйналып атасың.
Qayerda tualet borligini bilmaysan, sebep sen uzoqdan kelgansin da. Men o'sha yerdan kelib ketib bilem qayerga borishni. Bilmay turganlar bor. Ular to ondan sonra bundan sonra bu tualetni izlab borguncha o'sha ketdi ishtanga ketadi. Ana borgandan keyin eshik qulib bo'lsa, tuni qayerga boradi? Sar menen qayerga boradi? Men shuni prosta o'zim uchun menga baribir. El uchun ichim kuyib gapiryapman. Эже саласызбы? Бул жер мына биздин областойго келген жарандар айтат, 6-дан кийин жабылып калат бул туалет дейт. Ошол чынбы же жалганбы? Ошол 2 апта болду. 2 апта. 2 аптадан мурун биз ачып коюп атканбыз бул туалеттичи. Анан бул туалетке ошо киргиз кылып, ой, эми жакшы адам бар экен, жаман адам бар экен, ошо басып бара турган жерибизден бери боктоп атат да. Анан акыры мукурап ушуну 2 аптадан бери биз култтап коюп атабыз. 6-дан жаап койтасыздар. 6-7ге дейин ачып атабыз да, одан кийин жаап коюп атабыз. Эми чындап эле ошол катындар издеп келип туалетти могул жактарды полный толтуруп чичип коюп атат. Анан эртеси келип мен тазалап атам onu эртеси келип. Бу жерде свет жокпу? Түнү караңгы болобу? Түнүң караңгы болот да. Свет жок экен да? Свет жок да. Ошого. Ооба, урматтуу мекендештер, мына өзүңүз эжени көрдүңүздөр. Түнү ачып койсок, мунун ичтерин, сырттарын бардыгын булгап кетет. Толтуруп коюп. Ошондуктан биз 6-дан кийин жаап койтабыз дейт. Бул эженин дагы мына оюн уктук, көрүп себебин айтты, 6-дан жаап атканынын себебин. Мен дагы бир алкаш кирип өлүп калабы деп ошол жактан ham коркот экенсин да. Ошол жактары ham болот экен да эми. Ооба. Анан көрө тынчыраак деп ошо култап койгонум ошол. Өзү 2 апта болду. Култашка акым деле жок өзү. Областной боюнча ушул эле ажаткана бар мына. Абалын көрүп атасыздар. Бул дагы 6-дан кийин жабылып калат. Сыртта келген адамдар каяка барышын 6-дан кийин билбейт. Ички абал өтө начар десек болот азыр. Каласаңыздар көрсөтөм, жүрүңүздөр. Мынакей ички абалы ушундай экен. Көрүп атасыздар. Жыт дагы ошо тура албайт. Адам бу жерде жытына 1 мүнөт зорго чыдайт. Чындыгында бул жерде көйгөй, алыстан Баткенден, Лейлектен, Кадамжайдан, Нокаттан, баягы өзгөн Каракулжа алайынан жакындары ушул жерде операция болот же оор бир кырдаал менен келип калганда ошолордун абалын күтүп түнкү саат 12-1 болуп кетет. Кээ бир ушундай төшөктөрдө алып келип жатып, ошо жакындарынын дагы бир ден соолугуна кыжылат болуп ушул жерде күткөндөр бар да. Ошолор мына 6-дан кийин ажаткана өтө бул жерде көйгөй экен. Ажатканадагы отуруп болбойт. Жыты аябай урат. 6-дан кийин булар каяка барат чындыгында. Эми эркектер бир дарактын түбүнө барышы мүмкүн, аялдарга дагы бул өтө бир көйгөй да. Урматтуу мекендештер, мына жетекчиликке азыр биз кирип көрдүк. Орун басары бар экен. Орун басары айтат, буйруса заманбап ажатканага документтерди бергенбиз, саламаттык сактоо министрлигине жибергенбиз, ошондой эле архитектурага жибергенбиз. Буйруса заманбап ажаткана салуу пландалууда дейт. Бирок ошонун документ иштерин күтүп жатабыз дейт. Эми ушул архитектурага, ошондой эле шаар мэрине ушуну тездетип, заманбап бир ажаткана салып бергенге бир салымыңыздарды кошууга чакырат элек. Бул бир эле адамдын көйгөйү эмес, бул бүтүндөй ушул жакка келген адамдардын көйгөйү деп эсептейбиз. Сиздер дагы ой пикириңиздерди комментарийге жаза кетиңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буйруса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.